бүгінгі ушул жакшы жаңылыктын күбөсү болуп отурган улуу кичүү агайын. Эми мен баягы бул илимий жактан адис болбогондон кийин мен баягы кыргызча эле бул Эртауыл депосу эмне болуп жаралган, актан кантип жараткан, качан жаралган, эмне себептен жаралып калган, ушул сыяктуу бир мындай сиздерге белгисиз бир маалыматты бере кетейин. Анан ырасчылыгын даярында экен. Бул Актандын аялы менин апам Шаабы деген 94-кө чыгып каза болду. 84-кө чыгып. Анан мен бала кезде сурап калчумун да, апа, бул атам азыр көп чыгармалар академия жазат. Бир тобу жарыкка чыкты. Ошол Эртауылды айылдан келип жазды беле, пенсияга чыгып бергенде, же филармонияда жүргөндө, иштеп жүргөн кезде жазылды беле. Десем, бул филармонияда иштеп жүргөн кезде башталган дейт. Ошо жактан бүткөн. Бирок бир 4-5 жыл кармалып жаткан, басылбай. Анын себеби бар экен көрсө. Тыныбектин Актандын ата теги жөнүндө маалымат болот экен, азыркыча КГБда кести. Ошондуктан Актандагы атылып кетпей аман калганына шүгүр болупту да. Анан эми ал узак окуя. Билесиңер дал кестеги ошо. Анан бул китепти атаңдын жазып калган себеби деп күлүп айтып бере эле жарыкты. Калык атабыз кадимки калык атабыз. Курманбек жарыкка чыгып, чөнтөгүнө акчасы батпай жанагы чоң жанагы 1 квадрат метр болгон чоң жоолук акчаны түйүп мынтип жолуна көтөрүп келди дейт. Курманбектин акчасын алып, калык атабыз. Ошондон 1-2 күндөн кийин нарында коноктор келип калды дейт, биздин үйгө дейт. Анан эми кандын үйүндө деле бир татым туз кеип карап турбайбы дейт. Анын жанында акча жок эле дейт, баягы кой сой алып, дагы неме алганга, тамак ашаган. Анан атаң айтып калды дейт, какем кече эле акча алып келбеди Курманбектин, сурай тур, айлыкта беребиз. Деди дейт, анан чукка барып, Самкакен, гел Шаке дейт, анан келдим, ушинтип үйгө конок келип калыпты, сизден акайыңыз бир кичине тыйын сурап атат эле, эмки айлыкта беребиз. Десем эле какем өзү ушундай, өзү дагы мүнөзү чоң, өктөм киши эле дейт, мындай жаратылышы. Эми акай капа болбосун, айланайын Шаке, аяшы да. Буга эртең бир күндөн заказ берип койдум эле, Байбейда сатып алгатам шопуру менен. Кеңип калат, бере албайм, таарым бар деди. Ошентип бозолуп кайра кетип калдым дейт. Анан эл журттан кошуна колуңан сурап, коногум тоз узатып ийгенден кийин эле 1 айга жетпей, атам үстөлгө отурду дейт, калем алып. Ал киши латынча дагы кыргыз, азыркы тамга менен арабча да жаза берген киши экен, үйдө көп нерселер жазат академия. Ошентип атаңдын көрүп деген ушул калыкча боло албасам андай ит болгонум деп отурду дейт, ошентип ачык айтып. Анан Эртауылдыны жазып, бүтүп анан кийин тапшырса жанагындай арыздар түшүп, бунукун базууга болбойт. Даже Кремльге дагы тиги 39-жылкы декадада Осмонкул менен Актанды жибербей кайышкан. Бирөө Сүйүнбай ажынын иниси, бирөө Тыныбек бийдин манастырлыгына карабай. Деп, анан ушундай болуп Эртауылды жасылган балам. Анан ошол кармалып жатканынын эсебинен ошол атаң үмүт кылып туруп, анан сен төрөлүп калып атыңды Эртауылды деп койгон деп, мен паспорталарда эр дегенде өчүрүп салдым уялып. Эми эр боло албай калсам, сенен де болбойт. Табылды эле деп жазгылачы. Деп табылды актанып коюп калдым деп. Ал эми Актандын 100 жылдыгын белгилерде, Асакем жерде күбө болду, өзү уюштуруу комитетинин башчысы бар, жакшылык кылып атсам, классташым. Жанагыдай бир композиция бир Актан жөнүндө же болбосо чыгармалар жөнүндө керек болуп калды. Анан мен жанагы тиги жерде айттым го. Эми Актандын баласы болсом, анан кийин эмне кылам анан, Кудай ырбады. Театрда иштеп турсам тең болот. Деп анан тобо келдеп мен дагы Актанча калем кармадым да атаң көрүш.
Ақтанча болбасам анда не болайын деп мен дагы атам өчүр. Ертаудың башынан аяқ сахналаштырып шығып, менің ұлы ұстатым Жәлел Садықовқа келді. Агештер репертуарының басшысы. Мені драматург қатары қылған, ушул адабият чөйрөсүнө драматургиянын өкүлү катары, көрүнүктүү өкүлү катары кылган менин бир тууган агамдан артык Жалил байкем арба ыраазы болсун. Ар дайым Куран окуйм, сыйынам, болгон жерде устатым деп айтып кетем. Ошо киши карап туруп, Таалды айланайын, мурда пьеса жазган жок белең деди. Жок, байке, ушунтип Актандын ушундай өлүп калып ушуну жаза койдум десем. Сен бир 10-15 пьеса жазган киши дейт экен. Сен балам, мен Таалды анткени ишинин 4-5 спектакльинде ойнап калган, нарынга коюлган. Директорунан Орседен өткөрүп, гонорарын дагы 1 айдан кийин эмес, 1 сааттан кийин Орседен колума салып, сен калемди таштаба, сенден чыгат Таалды айтты койду деп. Директор аябай тапшырды. Колумду кармап туруп, таштабайсыңбы? Таштабайм байке. Чыгат балам. Жаз. Сен артистсиң да, театр жассың да, драматургияга сага сен бардыгын билесиң, жазгың деп турган. Ушу Жалил байкем менин ошентип Ертаудун драмасы ошентип жазылып, коюлуп калган. Кабыл албай койсо коюлмаган эмес, калканмага дагы ошоңчу. Андан кийин бул Ертаудунун жанагы талантаны айта кетпеди, өлгөн жери. Мындан 20 жыл мурда Жалалабадка Сузакка барып калам, концерт коюп. Ошо күнү карыялардын күнү болуп атыптыр. Чайканада карыяларга тиги райком аким чай берип атат. Ошол жерден табасың. Акимден уруксат алыш керек районго концерт коюйн деп. Барсам бир 50-гө чукулабышка отуруптур. Анан салам айттым, анан кел, ой чоочун бала экен. Балам, кайдан келдиң? Эмне жумуштап келдиң деди. Анан бул акимге келдим эле, акимге ушул артист эле нарындан келдим эле десем, Ертаудун батырдын жеринен келген турбай деп койду бир абышка. Ооба дедим анан. Ошол Ертаудун айтканда нарынды киши деп жүрүшөт. Атын унутуп калды, китепте бар эле деп ошон. Актан Тыныбек, ошол Актан деген киши жазган. Ошол Актандын баласымын. Ой айланып кетейин, кел менин жаныма бергенчи. Деп эле, мына мен быйыл 82-демин. Абышка экен. Эми сен бир кызык уктуң беле айтып берейин деп, аял сөзгөрү калды. Анан Ертаудунун коюлган жерин билесиңби, каякта өлгөнүн, эмне болуп? Жок, ушул китепте да жазылбаптыр, баягы Торкобектин тою болсун, элдияр менен Торконун үйлөнгөн тою болсун, жеңиш болсун деп эле бүтөт да жерде. Десем, эмесе Ертауду мына ошо Сузак айыл ошо. Мына биздин айылдын четинде Ертаудунун мүрзөсү. Сен ушуну бил. Кайдан кандай болуп, тияктан кетсе тиякка, анан нарындан эмне кайра келет десе, деп сурап калды. Сурасам, анда мындай келиптир ал Таудулар. Баягы чалганмактан жарадар болуп, бутуна ок тийип, талашка сыйынганы кеткенде Кудай насар бүт элди көчүрүп кетет го. Мына ушул көгөрттө ашып, биздин Жалалабадка түшүп, мына ушул Сузакка келип, бүт ошо катагандын көбү бизде да бар. Могул абышканы 10 чактысы катаган деди. Туура деп. Мына ушуларды алып келип кондуруп, анан кийин кайра Тауды жарадар болуп чалганмакты өлтүрүп, баары неметкенден кийин келип кайра калган катканын алып кетем деп кайра келген дооруп, баягы бутундагы жара бегендерин биширип ошокту жарасы кабылдап кетип эле көп жакшы болбой туруп келген. Ушу жерге коюлду, атаңдын оозу курайын, кыштан кирпичи бар эле. Азыр бир метрдей эле бийикте калды. Ушулар коругун тоок гана салып, ошо менен бирдеме салып кирпичти албагыла, касиеттүү киши табылды. Десем болбой атып, баланча, түкүнчө деп алыштылар. Сен ташыгансың, бир топ кирпичти. Мына ушул жерде, Ертаудунун жаткан жерде. Ошол абышка айтты. Мен ошого таң калып жүрөм, ошого Актан деле барып тур, Жалалабадка бирок аны укпаса керек эмес. Мына ушундай анан кийин мен эми бул китептин чыгышы, бул энциклопедия деген өзүнчө бир бул кыргыздын илими, адабияты, маданияты үчүн, тарыхы үчүн эң баалуу нерсе да.
Ошондуктан басадан бир айта кетүүчү нерсе, бул жерде ушу казактар айтмакчы, жанагы зыяндуу кишилер отурасыңар, билимдүү. Манас академиясынын алдында облуска керек болсо райондорго чейин, эгерде биз дагы ушундай мыкты эл болуп, мындан өркүндөйүн десек, филиалы деп айтабызбы, бир бөлүмү деп айтабызбы, жерлерге ушундай кылса, ошол жердеги нерселерди ушундай изилдөөгө ошолордун абдан чоң пайдасы тиет эле да, жергиликтүү. Мисалы үчүн ушу жанагыдай мисал Жалал Абадта күмбөздөсө, ошол жердеги бир бөлүмү буларды убара кылып, акчасын коротуп, ден соолугуна зыян келтирбей, ошол жерден сонун кылган турат. Ушуну Манас академиясын кайра көбөйтүп, түбүн түптө ушундай тарам кылып кайра көбөйтүп берсе деген менде ой турат. Эми болот го дейм, бул элдин иши болот. Ошондуктан Манас академиясына мен өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан, өзүмдүн атымдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Актандын, Эрдабылдынын арбактары ыраазы болсун. Ушундай иштер байма-бай боло берсин. Бул өтө чоң иш, анткени ушу эртөштүктү энциклопедиясын алганда бир сүйүнгөнбүз. Эми мына Эрдабылды да калган аткан чыгап туруп атасыңар. Чоң рахмат, ишиңер ийгиликтүү болсун, үй бүлөңүздөрдө бактылуу болуңуздар.